бул засекречено деген бул жашыруун сыр болгонуна нааразычылык билдирип өзлөрү сотторго кайрылып бул туура эмес болуп калды. Жашыруун сыр болгону боюнча бизге токтомдорду бергиле. Баягы экспертизанын жыйынтыктарын бизге бергиле, тааныштыргыла. Эксперттердин аты жөнүн бизге бергиле деген арыздары дагы ушул жашыруун болуп, жашыруун эшиктин алдында каралып атат. Мына мен 3 жолу ушул эле 1-Май райондук сотто Бекенов, судья Бекеновдун катышуусу төрагалыгы менен өткөзүлгөн 3 сотко байкоочу катары киргенге аракет кылдым. Үчөөндө тең эч кандай негизсиз чыгарылып атат. Бирок экинчи жагы ошол эле сотторго жашыруун, мамлекеттик жашыруун сыр болгон алиги бир секретностный материалдарга доступ этпеген, доступ жок тергөөчүлөр катышып атат. Доступ жок прокурорлор катышып атат. Эгер ошончолук жашыруун болсо, анда судьялар ар бир катышкан прокурордун, тергөөчүнүн мамлекеттик жашыруун сырга бир секретностьта доступ барбы дегенин сураш керек болчу. Ошондой эле катышып атат. Мына бүгүнкү күндө эгерде кандайдыр бир жолдор менен ушул материалдар сыртка чыгып кетсе, аны адвокаттардан көрүшпөсүн. Себеби ошол эле катышып аткан тараптардын көпчүлүгүнүн доступ жок. Бул биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү ситуация боюнча кандай болуп атат? Мына могу жакты карагыла. Могу силер кирип эле жүрөсүңөр. Могу эшиктин артында кармалгандар могу стенддардын артында отурушат азыр. Могу жакта чыга турган эшик бар. И ушул жакта 3 сот залы бар. Кичинекей. Бүгүн 3 судья Турдугулов, Бекенов, Ибраимовдор ушул жакта карашат. Ошол коридор менен алып чыгат кармалып тургандарды. Ошакта карашат, ошакка киргизишет. Жок дегенде ат арытып, Алайдан келген, Таластан келишкен, Көлдөн келген тууган уруктары көрүп алайлык, жок дегенде коридордон алыстан көрүп алайык деп келген карып картаң туугандары отурушат. Ошо бир караанын көргөнгө зар болду. Биздин мамлекет эмне мынчалык катаал болуп калды? Биздин күч органдары эмне мынчалык элге ушунчалыкка чейин элди душмандай көрүп калды? Бүгүнкү күндө мен укук коргоочу катары айтат элем, сот системасы өлдү. Биз момунту ары бери басып жүрөбүз. Биз могу жерде жөн жүрбөстөн кошок кошушубуз керек. Соттор өлдү, сот системасы өлдү. Биз ошону көмдүк. Сотко эч кандай ишенич калбады деп. Биздин акыркы ишеничибиз соттордун кылып аткан мамилеси ушул болуп атат. Мен силерге айтайын дегеним ушул. Чоң рахмат.